Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде дене тарбия сабагы. Силер дене тарбия сабагына даяр болуп турасыңарбы? Даяр болуп турган болсоңор балдар, бүгүнкү сабак кызыктуу болот деп ойлоймун. Бүгүнкү биздин сабакта өтүлө турган темабыз топту бутага тоголотуу. Балдар, буга чейин силер ушундай оюн ойногон белеңер? Сабагыбыздын максаты силер жаңы оюн жөнүндө түшүнүк аласыңар жана ойноого үйрөнөсүңөр. Оюнду үйрөнүүдөн мурда биз бир канча сүрөттөр боюнча сүйлөшүп алсак. Бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар балдар? Ооба, силер дароо эле байкагандай топтун түрлөрү. Топ менен ойноодо бир канча топтун түрлөрү болот экен балдар. Тегиз жасалган, быдыр болуп жасалган. Бул быдыр топторду биз массаж үчүн колдонобуз. Ал топтордун үстүндө тоголонуп ойносоңор денеңер эс алат балдар. Ошондой эле бул кичинекей топко кичинекей балдар секирип ойношот. Футболный мяч дейт балдар. Футбол топтору өзүнчө болуш керек. Ал эми баскетбол топтору дагы өздөрүнчө болуш керек. Баскетбол тобу менен футбол ойноого болбойт. Футбол тобу менен баскетбол ойноого болбойт балдар. Ар бир оюндун өзүнүн тобу колдонулуш керек. Топтун ошондой эле ар кандай түрлөрү бар. Бул жерде футбол тобун көрүүгө болот. Ошондой эле майда кичинекей топтор. Бул кичинекей топтордун дагы өздөрүнүн кызматтары бар. Ар бир оюнда өзүнүн тобу менен ойносоңор жакшы болот балдар. Балдар, топ менен ар кандай кыймылдуу оюндарды ойноого болот. Ошонун ичинен бүгүн биз силер менен топту бутага тоголотуу деген оюн менен таанышабыз. Топту бутага тоголотууда балдар, силер билгендей боулинг деген оюндарды уккансыңар, Биз анын ордуна баклажка же бутылкаларды алып, коюп алып, топту тоголотуп жыгытып ойнойбуз. Же болбосо кандайдыр бир идиш белгилеп алып, ошого топту ыргытып ойнойбуз, балдар. Даярсыңарбы? Анда силерге бул жакта балдар көрсөтө турган оюнду карап көрүп, анан кийин ойносоңор болот. Көрдүңөрбү балдар? Топ менен ар кандай оюндарды ойноого болот экен. Топту бири-бирине ыргытып, топту тоголотуп, топту кандайдыр бир нерсеге тийгизип, топту бир нерсеге түшүрүп, бири-бирибизди ортого түшмөй кичинекей топтор менен ойносок, футбол ойносок, баскетбол ойносок болот экен. Топ менен эң сонун кыймылдуу оюндар бар экен, балдар. Силерге оюн жактыбы? Силерге бүгүнкү биздин сабактагы оюн жаккан болсо, анда жакшылап жылмайып, өзүңөр дагы үйдөн жакшылап ойноп көргүлө. Кандай ойногонуңарды мага жөнөтсөңөр болот балдар. Саламатта калгыла.